Мырза, мыйзамды бузбаңыз. Кантип мыйзамды бузуп атат, өзүң элестет. Силерге айтылбады. Ал кокус эле кууп чыкты саянгадан. Жол турун азайтуу максатында болуп атат. Убактылуу вокзал иштеп атат. Ал жерге болгон шарттын түзгөнбүз. Аймактарга каттап такси кызматын аркалаган автоунаа айдоочулары али күнгө чейин жаңы уюштурулган автобекеттерге барбай жатат. Алар Бишкектин ар кайсы жерлеринде жумушун улантууда. Муну айдоочулар убактылуу уюштурулган автобекеттердин шарты начар жана жүргүнчүлөр ал жака барбай жаткандыгы менен түшүндүрүшүүдө. Буга байланыштуу айдоочуларга текшерүү күчөтүлдү. Мындагы максат жол коопсуздугун камсыздоо жана шаар ичиндеги жол тыгынды азайтуу деп түшүндүрүлүүдө. Просто элден кыйналып калды да. Ал жака түшүрсөк элде. Онча жүгү менен мисалы студенттер, башкалар, карылар шаарга келсе 7-8 сом алып такси. Кыйын болду да мисалы. Бирок стоянкага барсак баткак, совсем жарабайт. Эл кыйналып атат. Шарт жок. Кокус эле кууп чыкты стоянкадан. О макул, закон. Биз эле мыйзамга баш ийебиз. Просто энди алмаз бир тегиздеп бир начальник коюп ошол жерге. Бир айлык немени осомун деп өзүнчө фирма ачтырбай, мисалы өкмөттүк болобу, өкмөт болгондон кийин ошол жерде туруш керек да, бир автобустун начальниги мисалы. Ошол регулировать этишет, команда этиш керек. Орунду берсе ошол жерде шарт түзүлөбү? Шарт түзүлөт акыркы менен байке. Бишкек дагы бир күндө курулуп калган эмес. Туурабы аксакал? Деме, ден соолугу. Ал жерде кайдагы наркология? Ажаткана жок болуп атпайбы? Өтө атпайбы? Мына жаңы автобус Алматыга адибинде өтө атат. Аякта да өтө атат. Анын менин тиричилигим ошол. Такси кылам, мен таксистмин. Негизи көппү биякта ошентип ташкандар? Эмне билбейм, таксилер көп эле ар кайсы жерлерде жүрүшөт да. Ушундай бир туруктуу стоянка жок. Тияка жылат дешти, ал жакта адам барбайт. Бул адамга 190 укук бузуулар кодексинин 199 беренесинин 6-бөлүгүнүн негизинде 3000 сом айыппул салынды. Тийиштүү протоколдор толтурулуп берилди айдоочуга. Негизинде бул Бишкек шаарынын аймагындагы жол тыгын жок кылуу максатындагы автобекетти шаар четине көчүргөн, ошонун максатында көчүргөн. Бул жердеги айдоочулар такси кызматкерлери ошого баш ийбестен бул жерде шаар ичинде болуп жатты. Ошонун негизинде айыппул салынды. Булар негизинен сыртты көчүрүлгөн автобекеттерге бар, автоунааларды ошол жерден, адамдарды ошол жерден ташып кетиш керек болчу. Бишкек мэриясы Ош, Баткен, Жалал-Абад жана Таласка кетүүчүлөргө убактылуу батыш автобекетин уюштурган. Ал жаңы Аккула ипподрому курулуп жаткан жерге жакын жайгашкан. Автобекетте бардык тийиштүү шарттар каралганын да белгилешет. Ошондой эле жүргүнчүлөрдү автобекеттен кетүүгө да үндөп жатышат. Негизинен элдерге дагы, жүргүнчүлөргө да туура түшүндүрүп иштерин жүргүзүшүбүз керек. Ошол убактылуу вокзал иштеп атат. Ал жерге болгон шарттын түзгөнбүз. Таксилерге ыңгайлуу кылып, ошол жерге атайын жерлерди бөлүп бергенбиз. Ал эми көпчүлүк айдоочулар сааттап жол жүрүп, жетиштүү эс албай, кайра сапарга чыгышы менен ар кандай жол кырсыктарына кабылып жатканын, жол кыймылынын коопсуздугун тескегендер маалымдап жатышат. Ал эми автобекеттерде унаалардын техникалык абалын жана айдоочулардын наркологиядан өткөрүү мүмкүнчүлүктөрү бар экендигин эске алып, жол эрежени сактоо маанилүү экендигин да белгилешет. Ал жерде бүт шарттар түзүлгөн. Автовокзалдын убактылуу болсо дагы бүт шарттары түзүлгөн. Бирок ошого карабай бүгүнкү күндө кээ бир жарандарыбыз ушул мурдагы эле Батыш автовокзалынан, Ош базарынын тегерегинен, Бишкек шаарынын жана башка жерлеринен жүргүнчүлөрдү чакырып, телеграм каналдар аркылуу, башка соц тармактар аркылуу жарандарды чакырып, ошол жерлерден мыйзамсыз иштерин жүргүзүп атат да. Аларга карата бүгүнкү күндө биз түшүндүрүү иштерин бүгүнкүгө чейин жүргүзүп келдик. Мындан ары укук бузуулар кодексинин бир нече беренелердин негизинде тийиштүү чараларды көрөбүз. Мен тактап айтып койсом, мисалы үчүн Баткен, Ош областтарынан алыскы жолдон келген такси кызматын аткарган жарандарыбыз түнү менен уктабай келип, бияктан да кезек күтүп, кайрадан эле ошо жолго чыгып, жолдо бир топ көйгөйлүү маселелер, анын ичинде жол кырсыктары болуп кетиши ыктымалдуулугу бар да. Ошонун алдын алуу максатында автовокзалдарда атайын наркологдун текшерүүсүнөн, техникалык абалдын текшерүүсүнөн жана диспетчерлик контролдон өтүп, анан кийин жолго чыгуусу зарыл деп эсептейм.
Белгилесек, Бишкектеги Батыш автобекети, анын ичинде Ак жол кечи автобекеттери өткөн 2024 жылдын октябрь айында жабылган. Мындай чечим көпчүлүк жарандар тарабынан нааразычылык жараткан эле. Ал эми жаңы заманбап жабдыктар менен жабдылган автобекет 2025 жылдын май-июнь айларында ишке кирери буга чейин кабарланган эле. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абдибилал уулу, регион, Бишкек.